Саламатсызбы? Бекмурат Усманов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин Жалал Абад коллежинин КМТШ 0120 группасынын студенти Исманова Айденек тигүү буюмдарын конструкциялоо сабагынан берген мугалим Мырзаева Күмүш эжеки видео кайтарым байланыш. Тема — антропология илими. Антропология сөз латын тилинен которгондо антропос — адам, логос — илим дегенди билдирет. Демек, антропология адамдын келбетин изилдөөчү илим болуп саналат. Ал келбеттин мүнөздөлүшү, түрлөрү, типтери, мүнөздөмөсү боюнча окуп үйрөтөт. Келбеттин антропологиялык түзүлүшү, формасынын мүнөздөлүшү, морфологиялык түзүлүштөрү антропологияда берилген. Ал эми конструкциялоодо кийим келбетке жакшы отурушу үчүн анын түзүлүшүн, өзгөчөлүктөрүн, келбеттин пропорциясын билүү зарыл. Келбетти түзүүчүлөр булар баштын, төштүн, моюндун, ийендин, курсактын, далынын, жамбаштын, буттардын формасы болуп эсептелинет. Мисалы, баштын формасы узунунун туурасынан кеткен диаметрлеринин катышы менен аныкталат. Бул жерде баштын формасынын 3 түрүн ажыратышат. Мисалы, сүйрүү, тоголок, орточо баш болуп бөлүнөт. Ал эми төштүн формасы төш клеткалары менен төш булчуңдарынын өлчөмдөрү менен аныкталат. Төштүн формалары жалпак, цилиндр жана конус сыяктуу болот. Моюндун формасы узун, кыска, орточо болушу мүмкүн.